Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah'ım bizge пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кыл. Аллах Таалам жардам менен Юсуф сүрөсүндөгү пайдаларды улантабыз. Бул бөлүмдө Шейх Саади рахимахуллах мындай дейт. Аллах Таалам өзүнүн пайгамбарын кулдарынын арасынан тандап алган пайгамбарлардын бири Якуб пайгамбарды Аллах Таалам өтө чоң сыноо менен сынады. Ал кандай сыноо десеңиз, бул аябай сүйкүмдүү болгон баласы менен бер жагы дегенде бир 30 жыл аралыкка чейин ортолорун ажыратып койгондугу. Себеби Юсуф пайгамбар кичинекей балагатка жете элегинде бир туугандары кудукка таштап, андан ары бир 7-8-9 жылдай Египеттеги башчынын үйүндө жашады да, ошол жерде чоңойду. Андан кийин чоңойгондон кийин түрмөдө 7 жылдай жатып калды баласы. Анан түрмөдөн чыккандан кийин 7 жыл Египетте кургакты каптап, ачарчылык каптап, мына ошентип бияк тиягы менен алымдардын айтуу боюнча эсеп менен 30 жыл аралыгы ата менен баланын ортосунда бирин бири көрбөгөндүгү. Атасында кайгы болду, ыйлап, атасынын көзү көрбөй калды. Бирок ушундай абалда болсо дагы Якуб алейхисалам үмүтүн үзбөстөн Аллах Тааламдан болгон сыноосуна сабыр тилеп, сооп тилеп, үмүт кылып жүрдү. Эч кандай күмөндө болгон жок бул абалга. Аллах Тааламга жаман ойдо болгон жок. Өзү айткандай, Юсуф сүрөсүнүн 86-аятында «Иннама ашку баффи ва хузни илаллах». Мен чындыгында арманымды, дартымды, кайгымды Аллахымга гана айтам деп. Адамдын арманын, ичиндеги бугун, кайгысын Аллах Тааламга айтууда бул сабырды бузбайт. Сабырды буза турган нерсе бул махлукаттарга, адамдарга айтуу болуп саналат. Ал эми ичиндеги көксүгөн кыйынчылыктарын, арманын адам намазындабы, нафил намаздарды окуганда, дуасында жалынып, жалбарып, ыйлап, Аллах Тааламдан жардам сурап, арманын, дартын айтса болот. Бул сабырды бузбайт. Качан сабырды бузат? Сабырды бузганда колунан келбеген Аллахтан башка болгон махлукаттарга кээде барып адамдар ыйлайт, арманын айтат, бугун айтат. Алар чечип бере албайт да. Кээ бирөө сот тармакка айтат, кээ бирөө дагы бирөө бар айтат. Андан көрөкчү 2 рекет намаз окуп, түнкү намазда, нафил намаздарда, дуаларында адам Аллах Тааламга жалынып жалбарган мына ошол пайда. Сабыры бузулбайт, дуанын үстүндө болот, Аллахка жакын болот. Ошон үчүн бул жерде ушул пайда, бизге пайда. Кандай гана башка кайгы түшпөсүн, жүрөктө дарт, сарсанаа болобу, эмне бүкүттүк болобу, кыйынчылыкта болсо, кайгы капаңызды жалгыз Аллахтын өзүнө жалынып жалбарып айтыңыз. Адамдарга эмес. Балким кээ бир адамдарга айтсаң, өзүңдү коргуласың. Бизге бул бөлүмдү ала турган Якуб алейхисалам туугандарына же бир адамдарга кайгы апасын айтып, ар кимге дартын айтпастан, «Иннама ашку баффи ва хузни илаллах». Мен кайгымды, арманымды, дартымды Аллахка гана айтам деди. Андан кийинки бөлүктө чындыгында Аллах Таалам өзүнүн пайгамбарларын тандап алган кулдарын токчулук менен дагы, жокчулук менен дагы, барчылык менен дагы, байлык менен дагы сынайт. Кубаныч менен, кайгы менен, жеңилдик менен, оорчулук менен сынайт. Ушундай кылып сынайт. Ошол адамдардан Аллах Таалам кайгы менен сүйүнүштө, жакшылык менен жокчулукта кандай мамиле кылат ал адам? Кудайга болгон ибадатында жакшылыгына шүгүр кылабы? Кыйынчылыгына балеге сабыр кылабы? Мына ошондо адамга немат толук болот. Адам чыныгы сыноодон бышат, түшүнөт, сабырдын акыйкатын билет, шүгүрдүн акыйкатын билет. Ал эми сабыр тил менен эле болбойт. Ошондой абалда кандай мамиле кылат? Мына ошентип сыноо менен адам бышып, адам жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылуу менен Аллах Таалам алдында улуу жакшылыктарга, даражаларга жетет. Күнөөсү кечирилет, даражасы көтөрүлөт, жакшылыктарга жетет. Кээ бир учурда адамдар
бир башына кыйынчылык келсе эле Алла таала мени таштап салды же Аллах тааламга мен жакпай калдым деп жаман ойдо болот. Андай болбош керек. Кээ бир адамдар алданат, токчулукта жүрө берсе эле ал Кудайдын эрке кулундай кылып ойлойт. Ушу эки абалда тең адам жакшылык келсе дайыма шүгүрчүлүктө жүрүш керек. Кыйынчылык келип калган болсо сабыр. Сабыр дегенде биз айтканбыз, 3 түрү бар. Ибадатта сабыр, анан Алла тааламдын буйруктарын аткаруудагы сабыр, жана Алла тааламдын тыйган тыюуларында тыйылууда сабыр деп. Ал эми шүгүрчүлүк тилиң менен кейип кекшип адамдарга наалып арманыңды айтпоо, жүрөгүң менен Алла тааламга тагдырыңа ыраазы болуу, шүгүр кылуу, Аллах берип койгон жакшылыктарды жакшылыкка колдонуу, ушунун баардыгы шүгүрчүлүк. Силер шүгүр кылгыла, мен ашырып берем деген Алла таалам. Бул нерседен бизге дагы пайда. Кээде барчылык менен сынайт экен. Шүгүр кылабы, көзүм май басып которуп кетпейби? Кээ бир адамдарга ырыскынын эшиктери ачылганда ошентип Алла тааламды тааныбай, кайрымдуулук иштерди кылбай, балким сараң болуп ошо дүйнөнүн артынан ээрчип кетип калат. Кээ бир адамдар бир аз кыйынчылык келип калса, башына мындан өткөн кайгы жок болгондой болуп, Алла тааламды унутуп, намаздарын таштап, балким Алла таалам мени эле көрүп калдыңбы деп тааламга акарат айтып, Алла сактасын, ар кандай балелерди айтып, жаман сөздөрдү айтып, өзүн таштап салган адамдар бар. Ошон үчүн ушуң менен ыйманың менен, сабырың менен билинет. Шүгүрчүлүгүң менен ыйманың билинет. Жашоо өзү ушундай негизи. Чоң бөлүмдөрдүн бири. Жакшылыкка шүгүр кыласыңбы, кыйынчылыкка сабыр кыласыңбы, анан күнөөңө истигфар кыласыңбы? Балким ушул 3 нерсени аалымдар бактылуулуктун белгилеринен деген. Адамда жакшылыкка шүгүр кылып аткан болсо, кыйынчылыкка сабыр кылып аткан болсо, күнөөлөрүнө тобо истигфар кылып жүргөн болсо, билгин ал бактылуулуктун белгисинен. Ал адам бактылуулуктун, жакшылыктын жолунда жүргөн болот. Андан кийинки бөлүмдө адамга уруксат. Адамда бир оорусун, анча мынча нерселери бар, кемчиликтери болот, жокчулуктары бар, ар кандай кыйынчылыктары болуп калат. Айтпаш керекпи деп адам түшүнүп алса, бул бөлүмдө түшүндүрүп атат Шейх Саади. Уруксат берилет адамдагы болгон нерсесин, мейли оорусу болсун, мейли жокчулугу болсун, бир гана Алла таалам мага бербей койду деп өзүн байкуштуртуп, мындай бир нааразы болуп жашоосуна кейип кекшип бирөөгө айтпа дейт. Кабар ретинде муктаждыкка ылай кээ бир адамга мисалы врачка барып, ооруңду айтасың, антпесең кантип айыгасың? Бир адамдан акча сурайын десең, акчага муктаж болуп турганыңды айтасың. Бирок ал жерде сен өзүңдү кор кылып, андай болгон жок да, бул кабар ретинде. Адамга адам керек, жашоодогу бир кызматташтык, муктаждык маселе. Бирок кээ бир адамдар ошол нерсени өзүнүн бир башына тоо түшкөндөй, ошондой адат кылып, жакшы сөз укпайсың да, кейип кекшип, жашоосунан наразы, дайыма эле наалып жүрөт, негатив. Ошондой абалда болбош керек. Ал эми жөн эле бир кыйынчылыктар болуп калат, кызматташып, карызга акча сурагандай, оорусун айткандай, кабар ретинде болсо болот. Ошон үчүн бул айырмасын түшүнүп алайлы. Андан кийинки бөлүмдө такыбачылыктын жана сабырдуулуктун дагы артыкчылыктары эскерилген. Юсуф сүрөсүндө көп эскерилген. Бул дүйнөдөгү ар бир жакшылыктар, акыреттеги жакшылыктардын баардыгы ушул эки сыпаттын адамдагы натыйжасы, изи, таасири аябай чоң деп атат. Артыкчылык өтө чоң. Сабырың болбосо, такыбачылыгың болбосо, бул дүйнөнүн жакшылыктарына жетпейсиң. Акыреттин дагы жакшылыктарына жетпейсиң деген сөз. Кимде ким ушул эки сыпатка сыпатталса, бекем ушунун үстүндө жүрө турган болсо, анын акыбети, акыры аягы жакшылык менен бүтөт. Алла таалам Юсуф сүрөсүнүн 90 аятында айткандай: "Коду манналлаху алейна иннаху майяттаки ва ясбир фа инналлаха ла юдиу ажрал мухсинин." Чындыгында Алла таалам бизге жакшылыктарды берди бизге. Бирок кимде ким Аллахка такыба болгон болсо, жана сабыр кылган болсо, Аллах таалам андайлардын соопторун жоготпойт. Аларды мухсин деп атат. Аллах тааламга жакшы чырайлуу ибадат кылып мамиле кылган адамдар, жакшылыкта жүргөндөр. Эми такыбалык деген эмне десе, такыбалык бул Кудай тааламдын буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу. Ушул чыныгы такыбалык.
Аллах Таала менен болгон мамилеңизде ыхластуулугуңуз, сообуна жетейин, ыраазылыгын табайын, буйругун аткарайын, тыйгандан тыйылайын деп жүрүү да такыбалык. Такыбалыкты ишке ашырууда сабыр экөө эриш аркак. Сабырсыз такыбалыкка жетпейсиң деген сөз. Адам кээде ушул такыбалыктын артынан жакшы бир натыйжаларга жеткенин, сабырдуулуктун артынан жакшылыктарга жеткенин чынчылдык менен, эгер ошону айтууда пайда болсо адамдарга айтса болот ошону. Алла Таалам Куранда айткандай: "Ва амма би ни'мати роббика фахаддис". Аллахтын сага берип койгон жакшылыктарын ачыктап айта бер. Бул дүйнөдөгү жакшылыктарды кээде адамдарга айтасыз, намаздагы болгон пайданы, Аллах Таалам зикирдин пайдасын, ушу намаз окуп жүргөндөгү абалыңыз, жан дүйнөңүздүн эс алганы, буйругун аткарып жүргөндөгү берекенин, жакшылыктарын адамдарга дагы кабарлаш керек. Аны жашырып, балким ошону угуу менен башкалар кызыгып, жакшылыкка бет алат. Жана ошондой эле күнөөлөрдүн терс таасирин жашоодо, берекенин жоголушу, адамдын алсырашы, балелерге түшүшү, ал эми жакшылыкты аткарып жүрүүдөгү пайдалар болсо, аны Алла Тааламдын жакшылыгы деп айтса болот. Адамды өзүнө таандык кылбастан, мен кыйынмын, мен мындаймын, ошон үчүн мындай келип атат эмес. Алла Тааламдын берип койгон жакшылыгы. Алла Таалам менен такыба болсо, адам мамилесин оңдосо, мына ушундай экен деп айтса болот. Алла Таалам Куранда айтат: "Биз жакшы жүргөн адамдардын соопторун жоготпойбуз. Вала ажрул ахира хайрун лиллазина аману ва кану яттакун". Чындыгында акыреттеги бериле турган сооп ыймандуу адамдарга жана такыба болуп жүргөн адамдарга эң жакшы дейт. Кимдерге дейди? Ыйман келтирген жана такыба адамдар. Ошон үчүн ыйман бул ишеним менен, сөз менен бүтүп калбайт. Ла илаха иллаллах, акырет бар экен, Аллах жалгыз экен деп туруп эле болду, амал кылбай койсоң, анда такыбалык жок деген сөз. Ишеним өзү эле пайда берип койбойт. Такыбалык деген ошо амал деген сөз. Билдиңби, аткар. Түшүндүңбү, аткар. Амал кылуу ушул өзү такыбалык. Ошон үчүн адам дайыма эстеп жүрүш керек Алла Тааламды. Мейли токчулукта, сүйүнүчтө, кубанычта, кайгыда, жокчулукта, оорчулукта, кандай абалда болбосун, Аллах Тааламга рахмат айтып, шүгүр айтып, мактоо айтып, сабыр кылып, жакшылыгына шүгүр кылып, ушунун бардыгы такыбалык. Юсуп сүрөсүндө да 100-аятында ушунча айттык го. Ата энесинен ажырады 7 жыл, анан түрмөдө 7 жыл, анан ачкачылык дагы бир 7 жыл, тияк биягы менен 30 жыл. Акырында сөзүн караңыз эми. Эмне деп Алла Таалам айтып атат? Вакуд ахсана би ид ахраджани минас сижни ва жаа бикум. Юсуп пайгамбар мынтип атат эми Аллах Тааламды. Мени Аллах Таалам мага өтө жакшы мамиле кылды, мага чырайлуу мамиле кылды. Эмне кылды сага десе, өзү жооп берет. Ид ахраджани минас сижни. Мени түрмөдөн чыгарды деп. Башка адам болсо, мага Алла Таалам өтө жакшылык кылды десе, эмне кылды десе, мен ушу кичинекейимен ата энемди көргөн жокмун. Анан түрмөдө жаттым, ошентип 8 жылдан бери ачарчылыкта, 7-8 жылдан бери түрмөдө, 7-8 жыл ата энесинен көрбөй, ажырап, бир туугандарынан алыстап, бир туугандарынын баары аны бөлүп салса, ошондо да эмне деп атат? Аллах Таалам мага өтө жакшы мамиле кылды. Мага жакшылык берди деп атат. Ушунун баарын көрсө да, мындай сөздү ким айтат? Мындай сөздү ыйман эмне, сабыр эмне, шүгүр эмне, Алла Тааламдын берип койгон жакшылыктары чексиз экен. Ал эми адам түшүнбөсө, эмне жакшылык берди мага? Мен эмне көрдүм мен? Бул дүйнөдө жакшылык деле көрбөдүм, жашоодо эч нерсе деле көрбөдүм деп жүргөн адамдар канча. Адам ушул шүгүрчүлүктү, сабырдуулукту, такыбалыкты, Алла Таала менен болгон мамилени, жашоодогу максатын унутканда көрбөйт өзүндө жакшылык. Кайдыгейлик орнондо жүрөк сезбейт, кулак укпайт, көз көрбөйт, балким тили да дудук. Аллах Тааламды мактап, шүгүр айтуудан алыс. Юсуп пайгамбар мына ушундай абалда болсо да, Алла Таалам мага өтө чырайлуу мамиле кылды дейт. Кайрадан буларды атасы менен жолуктурду 30 жыл болсо да, бир туугандары менен кайра жарашты, кечирди. Мындан кийинки бөлүмдө дагы бир бизге ала турган үлгү, ибарат, пайда. Юсуп пайгамбардын адеп ахылактарынан бир туугандарын кечире билүүсү, кечиримдүүлүгү.
таң калыштуу, субханалла. Кичинекейинен бир тууган деген жакын да. Элестетиңиз, кичинекейиңизде 6-7 жашыңызда килттеген эле агаларың, бир туугандарың сени көрө албай, атам муну көбүрөөк жакшы көрөт деп, эң кичүү энесин таштап салды кудукка. Өлтүрөбүз деди, көзүн тазалайбыз деди, жоготобуз деди. Ошентип билет ошонун баардыгын Юсуп. Кийин бир 25 жылдын аралыгында жолукту, аларды кечирди, өткөн иштин баардыгын кечирди. Мен силерди айыптабайм, өткөнгө кайтып барбаймын, аларды эстебеймин. Аларды эстей турган болсо жүрөк жараланат, ооруйт, кейибиз, бир туугандарына да кыйын болот деп туруп, эмне деп жооп берди? Мин баъди ан назага шайтану байни ва байна ихвати. Ошол нерсенин баардыгында шайтан бизди бөлүп салды бир туугандарыбызда деди. Караңыздар, адеп акылагын, кечиримдүүлүктүн туу чокусу. Мындайча айтканда, бул бир туугандарым мени бөлүп салды деген жок. Ушул ишти бир туугандарына эмес, шайтанга шылтоо кылды. Шайтанга бурду. Канча адамдар кээде кечирдим деп коюп деле, ай сен мындай кылгасың, тигиндей кылгасың, билесиңби убагында деп кечириштик деп деле кайра деле кек сактап айта берет. Ал адам жүрөгүн оорута берет. Бул мага мындай кылган, убагында тигиндей кечиришти, жарашты, дастарканга отурушту, жолугушту, кучакташты, табышты. Канча адамдар болуп, кайра эле кийин бул өткөн кемчиликтерин тигил адам кайра жүрөгүн оорутуп, ошонун кемчилигин эстеп, билесиңби сен убагында мындай кылгасың деп. Кечирим эмес. Дагы деле жүрөгүндө кеги бар. Юсуп пайгамбар кечирип гана койгон жок. Кечирип, ошол болгон кемчиликти бир туугандарына эмес, шайтанга шылтып атат да. Шайтан бизди бөлдү. Шайтан силерди мени таштоого түрткү болду деп. Ошон үчүн бизге бул пайда. Адам кечирди, ошол кечиргенден ал адамдын кылыгын, катасын кайра эскербе. Ал адамдын жүрөгүн оорутасың кайра. Кайрадан ал кемчиликти кайтарып келип, кечирим эмес, бул кек сактоо. Мына мунун баардыгын Алла Таалам бизге жөн айткан жок да, ошол пайда бар. Үлгү алгыла деп Юсуп пайгамбарды башынан аякта бизге бир туугандар менен болгон мамиледе жашооңдо бүт нерсе бизде кайталанып келатат да, бул барды ар бирибизде. Кечирим ушундай болот. Адамдар дайыма учуру менен жашабастан, Ибн Кайым айткандай, же өткөн чактагы абалдарды козгоп урушат, ошо менен кайгы жейт, сарсана болот, же алдыдагы нерсени козгоп уруш талашат. Учуру менен жашабайт. Канча деген үй бүлөлөр ушактаса да өткөн кечти айтып, ушундай болду эле, анан барганда жакшы тоза албай койду эле, мунун эмеси мындай эле. Ошентип, же болбосо мурун мындай кылдың эле, сен мындай болду. Жүрөктөрүнө кек сактап, кайра ооруга оору кошуп, стресс, нерв, кайгы, ызы-чуу. Анан алдыда мындай болуп кетсе эмне болот? Бул адамда мындай тигиндей ишил эки учур менен, өткөн менен келечек. Болбосо эч пайда бербейт. Келечекти Аллахка кой. Өткөндү болду кечир. Алла сен да каалайсыңбы? Алла Таалам өткөнүңдү козгой кечиришти. Так ошондой болуш. Адамдарга болгон мамилең кандай болсо, Алла Таалам сага ошондой болот. Сен да жемелеп, оор мамиле кылсаң, сага да Алла Тааланын мамилеси ушундай болот. Мамилелер, натыйжалар асмандан же тоодон келбейт. Сенин мамилеңе жараша. Кандай болсоң ошондой сага да. Саллаллаху таала хайры халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.